Таныштырабыз. Чоң рахмат. Ичинде күчү бар, иштейм деген. Мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Эртең эле реальностька түшкөндө кыйынчылыктар пайда болот. Акча жок, жумуш жок, кыйынчылык. Тияк барса Ошондо 2019-жылга өзүңүзгө максат койдуңуз. 2019-жылдын ичинде 9 барбершоп. 9 барбершоп. Бир эле суроо берип болуш керек. Сиздин кандай бизнестериңиз бар деп? Креслосы кымбат. Креслосы 100 000 турат. 100 кылчу да, тоже бизнес. Дордо сыяктуу рынок болчу, ал жакка оптом женский сумка алып келчү да. Бүгүнкү түз эфирге мен оюмча бизнеске кызыккан адамдарды жакыныраак чакырабыз. Бизнести кантип ачса болот? Кандай адамдар бизнесмен боло алат? Кантип инвестиция табыш керек жана кантип миллион табыш керек деген суроолорго жооп табабыз. Эмесе, айымдар, кыздар, балдар, сүйүктүү достор, бүгүнкү программабызда түз эфирде мейманыбыз биздин кыргызстандык мыкты мырза, Москвадагы бизнесмен, биздин жердешибиз Чыңгыз Омуров түз эфирде New TV Show программасында конокто. Тоз болуңуздар. Чыңгыз мырза. Ассалаумалейкум. Хош келдиңиз. New TV Show программасына Чыңгыз Омуров, биздин кыргызстандык жердешибиз, Москвадагы бизнесмен. Хош келдиңиз. Рахмат, чоң рахмат. Кандайсыз? Жаңылыктарыңыз, денсаулыктарыңыз, иштериңиз, бишкекке кош келдиңиз. Чоң рахмат. Баары жакшы. Эртең учуп атам кайра. Кайра эртең кетесиз? Буюрса эртең менен. Жакшы. Эми, Чыңгыз мырза дегенде биз таанышыбыз боюнча блогер дагы, бизнесмен катардагы. Анан бизнести сиз эмнеден баштадыңыз эле? Качан келдиңиз бизнеске? Бизнес 2010-жылдар башталган. Москвага элдерге окшоп иштейм деп барып, Мигрант болуп барып, официант болуп, анан ал жерде 2-3 ай иштеп, бир риэлторский агентствога риэлтор болуп жумушка кирип, ал жактан жумушту үйрөнүп туруп, анан кийин өзүмдүн компаниямды ачам. Кичинекей компания болот. Элдерге өзүбүз услугабызды берип калабыз дагы. Анан ошону менен башталып күчөп өзүм да кызыгып баштайм. Анан кийин ал жактын акчасы да башкача. Анан предприниматель. Орусча предприниматель дейт го, жеке ишкер. Жеке ишкердин эмне плюстары бар? Биринчиден бул аябай көп свободный вакыт, бош вакыт, да. То есть в любое время адам может работать, в любое время может отдыхать, поэтому ему проще. Ошондо сиз квартираларды сатып жүрдүңүз башында? Квартираларды эметип жүрдүңүз? Арендага тапшырып жүрдүк. Арендага. Анан эмнеден улам ушундай бир чоң бизнеске келдиңиз? Бул мындай айтканда бир күндүк окуя эмес, бир жылдык да окуя эмес. Бул ошол кезден баштап почти 10 жыл өттү, 9 жыл өттү. 9 жылдан бери ушунчалык катуу, орустар айткандай, увлекаться этип, кызыгып, тренингтерге барып, китеп окуп, автобиографияларды окуп, элдердин кантип жетишкен, кантип бир деңгээлге жетишкен, кызыктуу болуп, ошого кызыгып, анан это была долгая история на самом деле. Эми, азыр көпчүлүк жаштар көрүп жатса, ошол дал бизнеске кызыккан адамдар бар болсо, бир эле суроо берип болуш керек, сиздин кандай бизнестериңиз бар деп? Эмнеден бизнеске, кандай бизнестерге ийсиз учурда? Бизде болгону где-то бир 7-8 проекттай болду да. Балким даже көрүп 9 болду. Анын 5-6 жабылып, азыр 3 конкретный направление бар. Бул хостел. Хостел Москвада келип бир күн, 2 күнгө тура турган жерлерди ачканбыз. Анан экинчиси барбершоп. Барбершоп чачтар ач, эркектерге сакал тарач койгандай. В общем, 2 жыл мурда Москвага жаңы тенденция келет. Барбершоп деп, ар бир эле эркекте болгондо мында каалагандай чачыны эч ким көптөр алдыра албачу да. Мен деле ошол мезгилде болчумун. Бир жолу бир бала келип калды, барбершопто иштейм деп. Анан чачым алып калды.
А мындай байкасам почти идеальный алды да, өзүм каалагандай кылып. Чачыңызды. Чачымды алып берди. Үйдөчү. Анан мен айттым, сен кандай, сен башкачасың го депчи. Ал көрсө, мисалы үчүн парикмахер эки эле машинка использовать этет. А барбер 5-6 машинка использовать этет. Өтө мастерски подходит да к работе. И түшүндүрүп берди, Западтан келатат, бул жаңы тенденция. Баарын түшүндүрүп берди. И Москвада ошол кезде бир 10-15ке жакын уже ачылып аткан экен да. Уже ачылгандар бар экен. Барбершоптордо. Барбершопто. Аларды барып көрүп, интернеттен далилдеп канча ушундай бар. И өзүм да аябай катуу кызыктым дагы, партнербиз экөөбүз айттык давай ачабыз деп туруп, торговый центрден место алып, 3 айдан кийин барбершопубуз болуп калды. Ошондон бери иштеп атат. Барбершопко канча акча жумшалды башташ үчүн? Где-то бир 2 миллион. 2 миллион. 2 миллион. Бирок азыр биздин телекөрүүчүлөр айтышы мүмкүн, 2 миллион десе ушундай бир чоң акчаны көрүш мүмкүн. Чоң эмес. Бирок бизнес үчүн бул менимче кичинекей акча болуп калышы мүмкүн. Кичинекей акча. Бул уже биз экономить эткенбиз максимально, потому что торговый центрде бир магазин же болбосо бирдеке курам десең, ал жакта биринчиден регламент сакташың керек. Ремонтту түндө кыласың. Түндө жумушка ремонт кылдырыш оңой эмес, күндүзгүдөй эмес. Сен түндө двойной ставка төлөшүң керек. Биринчиден, экинчиден алардыкы более строгийраак да. Мисалы үчүн өзүңө сыртта бир магазин куруп атсаң, өзүң каалагандай кура бересиң. Ал жакта временные рамки деп коет, ошону соблюдать этишиң керек. Расходдор көбөйүп кетет да. По идее 3 миллионго жакын расход болуш керек болчу. Биз экономдоп өзүбүз көп нерсени, мисалы үчүн барбершопто эң кымбаты бул кресло. Креслосы кымбат. Креслосы 100 000 турат. 100 000. 100 000 турат ар бир креслосы. Аны Москвадан биз текшерип кайсы жерде канча турат, кайсыл складтар бар экенин бүт баарын көрүп чыккандан кийин мен келинчегим өзү Кытай менен жумуш кылчу да, тоже бизнес. Дордо сыяктуу рынок болчу, ал жакка оптом женский сумка алып келчү да. Ал креслолар Кытайдан чыгат экенин билип туруп, келинчегим менен байланышып туруп, ал жактан келинчегим заказ берип, ошол эле креслолар 2 эсе арзан түшүп калган биз үчүн. Вот. Азыр богу жылы 2019 жылы бул на самом деле 2017 ачканбыз. 2019 жылы уже конкретный максат койдук. Богу жылы дагы 9 барбершоп ачканга. Азыр ушунда 2 барбершоп бар. Жок, 1 барбершоп. Азыр 1 барбершоп бар. Экинчиси ачылып атат. Эртең учам деп атпаймынбы Москвага. 22си Бурюса виза берип калса, Кытайга учабыз. Келинчегим экөөбүз барып кресло алабыз. Мыкты. Көп кресло алып өзүбүзгө. Ошондо 2019 жылга өзүңүзгө максат койдуңуз. 2019 жылдын ичинде 9 барбершоп. 9 барбершоп. Эми мен таң калганым, мага жакканы мисалы биздин кыргызстандыктар көпчүлүктөр ушул мигрант болуп Россияга баргандар көп, аябай көп. Анан карап көрсөк, балким көпчүлүктөр баргандан кийин бир аз башына кыйынчылык түшсө, иштебей коюшу мүмкүн. Бул Москва мен үчүн эмес экен. Мен балким иште албайт экенмин, мен бизнеске жок экенмин дегендерчи. Анан сиз эмнегедир ушундай бир жок, мен бизнесмен болушум керек, Москвада иштешим керек деп аракет кылып, анан кийин бизнеске өттүңүз. Кандай кыйынчылыктар болду? Бизнеске бул жашоо өзү алып келди да. Просто мындай болчу да, мотивация каяктан чыккан. Сиз канча саат иштейсиз бир күндө? Жумушта иштесеңиз 4 саат, 5. 4-5 саат. 4-5 саат. Сиздин жумушуңуз зыргал экен. Элдер в основном жумушка келгенде канча саат иштейт? 8. Бул закон боюнча. Закон боюнча. 8. Чын-чынын алып келгенде 10 саат, 12 саатка иштейт да. Адам, мисалы үчүн Москвага баргандар эмне болот? Кассир болушат, менчендайзер болушат, грузчик болушат, же болбосо официант болушат, менеджер болушат. Ушундай жумуштарда 12 саат, 10 саат, 12 саат обязательно иштеш керек да. Эми элестетиңиз, мен Москвага, мен өзүм жеке жумуштарды кылып, Кыргызстанда кандай ар бир өзүнүн курсагында өзүнө акча тапчу жүрө эле го. Жаш кезде, тем более студент кезинде. Мен 22 жашымда Москвага кеткем, 21 жашымда Москвага кеткен болчумун да. Ага чейин таксовать этип, аркы берки жумуштар кылып жүргөм. Анан баргандан кийин магазинге жумушка орношконго туура келип калды. Мага түшүндүрүп кетти, 12 саат иштеш керек күн сайын. Бир жума иштегенден кийин мен аябай тосковать эттим да. То есть Москвада иштеп жүргөндө 10 саат, 12 саат олтурганга жумушта мен мындай айткандай терпением жетпечү да.
чыдабачымын да мындайчы. И мен постоянно башка возможностьтарды мүмкүнчүлүктөрдү издечүмүн да постоянно. Кантип акча тапса болот. Мисалы үчүн магазинде мен 30 000 айлык алсам, ошол 30 000ди башка жактан тапсам болобу депчи. Анан кийин ушинтип жүрүп риэлторскийге жумушка келип калам да. А риэлторский жумушта бул убакытка иштебечүң, а наоборот качествого. Допустим, сатсаң, сен бүгүн эле акча иштейсиң. Жарым айдын акчасын бир күндө иштейсиң. Ооба. Сатып саткан киши көрүп бай болот го өзүчү. Анан ошол жактан башталды да. Бул мындай айткандай, можно сказать, даже лентяйство да. Лентяйство түрткүлүк болду да. Жакшы. Эми бардыгы билгендей эле ошол сиздин колуңузда иштеген адамдар, мисалы, балким ошол эле официанттар, ошол эле диджейлер, мисалы, музыка койгон адамдар. Канча табышат сиздин колдо иштеген адамдар? Анан баса айтпаган нерсе. Мисалы, Чыңгыз Байкенин колунда иштеген адамдар көпчүлүкү кыргыздар. Барбершопто дагы кыргыздар. Болбосо мынакей Москвадагы биз эле кыргыздын мырзалар мынакей бири-бирине жумуш таап беришет экен да. Канча табышат сиздин колунда иштеген адамдар? Ким? Балким официанттан баштасак. Официант акыркы жолу ушул суроо мага кызыктуу болгон да. Мен өзүм деле билбейм, чын айтсамчы. Анан бир официанттар менен мындай жакын эле адамдай сүйлөшөм да. Ар бир эле сотрудник менен жакындай сүйлөшөм. Более мен мындай айтканда западный версияны жакшы көрөм да, правление бизнеса. Не диктаторский, а более такой лояльный отношениялар болот го, мына жакшы отношения. И суратам да, канча акча сатып алдым. Официанттан сатып алдым. Өзүңүз иштейт. Эми кызыктуу болду да. Но я могу бухгалтерден эле билсең болот. Өзүнөн билген башкача да. iPhone 10 көтөрүп жүрөт да, меники iPhone 8 да. Келип алып. Эмне канча акча табасың ой? Десе 60 000 табат экен. 60 000 средний. Да. Бул жакшы. 60 000. Анткени мынакей Чыңгыз Байке шеф болуп өзү iPhone 8 көтөрсө, колунда иштеген официанттар iPhone 10 көтөрүп жүрөт деген да. Айсы болот го. Не үчүн бир аз кыргызча жактан кыйналып жатат, анткени мынакей Россияда 10 жылдан бери жашап жүргөндөн кийин менимче бир аз кыйын болса керек. Бирок эң жакшысы биринчи жолу мынакей кыргызча эфирлерге чыгып жатат. Эми акыркы дагы бир суроо. Биздин кыргызстандыктардан, биздин жердештерден Москвада канча бизнесмендер бар? Мисалы, биз билбеген. Биринчиден канча адам бар? Канча адам бар? Миллион. Москва боюнча. Москва боюнча. И Москва, Московская область бул бир эле да, почти. Ошол жакты караганда бир где-то 600 000 бар го дейм. 600 000 кыргыз. Кыргызстандын жарандары. 600 000ден сиз тааныгандардан? Мен тааныгандардан көп эле. Кыргызстандыктар. Ооба, көп эле. Мисалы үчүн Кыргызстанда бизнес кылсак кандай? Бир магазин ачып алып же бир соода кылсак, бизге документ эле издебейбиз, эчтеке кылбайбыз. Ачабыз дагы, баштайбыз дагы. Анан биздин правительство дагы мындай келет дагы эле либо кол салат, а мындай поддержка кылганы же үйрөткөнү жок да, мындай келет дагы эле кол салат да. А ошон үчүн ар бирөөсү өзүнүн тиричилигин эптештирип кылат да. Бирдеке ачып алса, бир кичине акча тыйын тапсам деп элечи. Москвада ошол жагына көбүрөөк көңүл буруп атат дагы, себеп дегенде предпринимательдер, именно ишкерлер в основном элди государственный экономикасын көтөргөндөр ошол жеке ишкерлер экен, бизнесмендер. Көпчүлүгүнүнчү. В основном бизнесменби, кичинекей предпринимательби, рабочий месталарды ошолор даярдайт, налогторду ошол төлөйт. В основном. И ошону Россиянын, в принципе, правительствосы түшүндү дагы. И ошол жака акцент берип баштады. Поддержка. То есть бир жеке жумуш баштасаң, сага келип алып колун сала бербейт да. Сен пока даже ООО бар го, ООО ачсаң, компания ачтың да, любой Кыргызстан жаранды барып ООО ача алат. Если даже не обязательно гражданство. Бирок ЧП ача албайсың, ИП дегенчи. ОООну ачасың да компания менен, учредитель, экөөбүз барып туруп эле бир компанияны ачсак болот. Как иностранный гражданин. Биздин генеральный директор российский гражданин болуш керек. Биз генеральный директорду алып туруп жумуш баштадык деп койлу. Налоговая 2 жылдан 3 жылга чейин ошол компанияга келбейт вообще.
себеп дегенде в основном компания, көп компаниялар ачылышынан баштап 2 жылга чейин 100%тен ачылган компаниялардан 85%и 2 жылдын ичинде кайра жабылат экен да. Бул явный тоскоолдук болуп атпайбы? Бул адамдар бизнес, элдер бизнес баштаса, государство келип алып, сен налог төлөйсүң, кандай иштейсиң? Ал 3 жыл иштегенден баштап, бир оборотко киргенден баштап, анан кийин официально төлөп баштайт экен да. Мындай. Баягы официалдуу жумуш. Ошол жагынан Кыргызстан жөнүндө көп сурашат да. Кыргызстанда бизнес баштайсызбы, эмне кылса болот, кандай бизнестерди кылса болот. Кыргызстанда перспектива жок, там Москвага эле барыш керек, Россияга барыш керек депчи. Ал туура эмес. Бул туура эмес. Кыргызстанда эле бар. Кыргызстанда бар. Кыргызстанда ошону мүмкүнчүлүк бериш керек. Если биздин правительстводан акылдуу кишилерибиз ошол жагына акцент берсе, бул коррупцияны издеп эле кечке эле калп эле бири-бирин эме кыла бербей, а именно чисто предпринимательский жакка возможность берип, элдерге өнүккөнгө, жаштар канча жаштар турат, мына энергичный, ушунчалык ичинде күчү бар, иштейм деген. Мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Эртең эле мисалы үчүн көптөрү бир-эки сообщение болгондо Кыргызстандан мындай СТО ачтым эле, биринчиси ачылгандан кийин 1 айга, 2 айга, 3 айга жетпей бул инстанция келди, бул инстанция келди, бул инстанция келди. 9 инстанция келиптир да 3 айдын ичинде. 9 инстанция, 9 жактан адамдар келиптир да, 9 адам кол салыптыр ошонун жумуш бизнесин. Ты сам подумай, представляешь? Он закрыл, а жаап салыптыр дагы Москвага кайра келип атыптыр. Это разве возможно? Мен оюмча, бирок Кыргызстанда мен оюмча бизнес жагынан мүмкүнчүлүктөр бар негизи. Ачылбаган нерселер али көп. Бирок ошого жакшы мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек деген башкасы эле. Мүмкүнчүлүк. Это главное, да. Чыңгыз мырза, чоң рахмат сизге келип бергениңизге. Убактыбыз кыскарып бара жатат. Ыраазычылык билдиребиз. Буюрса да байланышып турабыз. Келип туруңуз, эшик ачык. Балким бизнес тууралуу айтып берем десеңиз, келип турсаңыз болот. Чоң рахмат сизге. Бизде конокто кыргызстандык мырза, Москвадагы бизнесмен Чыңгыз Омуров болду. Азыр алыстабай туруңуздар, мыкты музыкалык чыгарма. Дал ушул чыгармадан кийин биз кийинки мейманды тааныштырабыз. Чоң рахмат.